Өмүрбек Текебаев өкмөт эми 3 башты болду. Атамекен партиясы ушул күндөрү өлкөнүн түштүгүнөн түрө кыдырып жүрөт. Өмүрбек Текебаев баш болгон атамекенчилер эл жылуу тосуп алып, жолугушууларга активдүү катышып жатышат. Кадам жайдагы жолугушууда Өмүрбек Текебаев 3 башты өкмөт тууралуу кызуу кеп айтты. Жакында Акылбек Жапаров өзгөчө кеңири ыйгарым укугу менен өкмөт башчысы болду. Садыр Жапаров Акылбек Жапаровго карт бланш бергенин, ал берген убадаларын аткарыш үчүн өбөгейсиз бийлик алгандыгын жашырбай айтты. Ошентип мурун өкмөт 2 башты болсо, эми 3 башты болуп калды. Тандемдүү башкаруу, мандемдүү башкаруу демекчи, 3 өзүнчө чечим кабыл алган борбор башкаруунун эффективдүүлүгүнө алып келбейт деп айтты Өмүрбек Текебаев. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. 2010-жылы Ош Жалал-Абад согушунда бейкүнө карапайым калктын каны төгүлгөндө чымын чаккандай да сезип койбогон Текебаевдин ички дүйнөсүн оокаттын жолдорунун жыртык тешигине ачышып калыптырбы. Жоосуну жок апыртмачылар, жомогуңарды бир аз уккандар ишене турган кылып токугулачы, адамды бир нерсе кылгыларын кыстатпай. Ушул силер мактап жаткан Текебаев 2009-жылы Казакстандын журналистине маек берип жатып, ал Ото аянтында кан суудай агат. Адамдардын өлүгүн Бакиевке шылтап коебуз. Биздин эл сабатсыз, маңыроо эмне десек баарына ишенет деген. Дал ошондой эле болду. 7-апрелде согушунда кан суудай акты. Убактылуу өкмөттүн өздөрүнүн бардык кыянатчылыктарын Бакиевке удара салышты. Элдин баары эмес, бирок гени бузук трайбалист жогундукорлорго бул нерсе жага түштү жана ушул убакка чейин Бакиевди канкор дешип келишет. Албетте өздөрүнүн бал бетме дөөдүрүү ул өздөрүнүн мырка кызы кылган кылмыштарды ачык айтып, жинди болушуп турбу. Мына эми бир убактарда адамдардын өлүгүн тебелеп басып жүргөн адамың бүгүн тимели элге күйгөн азамат кылып көрсөткүлөрү келип жатышканын жаныңды гана кашайтат да. Марттык кылсаң баса кыл дегендей бир жолу эле Текебаев жолдун акыбалын көрүп буркура уйлап жиберди деп коюшса болмок деп Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Света Тойгонбаева айтымчы, бул шайлоодо эки партиянын ортосуна чоң жаңжал чыгат. Төлгөсү төп келген Света Тойгонбаева кимиси болбосун элди ойлобой мансапка гана жулуна беришсе, оорулар күч алып, Кыргызстандын абалы оорлоп, элде бийликте кыйналып калышы мүмкүн дейт Назар Ньюс маалымат агенттигине берген маегинде. Бул шайлоо таза өтөт, бийликке илигишпейт дегени менен партиялар ортосундагы атаандашуу бир мандаттуу округтун чыккандардын ортосундагы кармаш катуу болот. Эки партиянын ортосунда жаңжал чыгып, акча менен кармалышып, шайлоодон четтеп калып, элди толкутуп коюшу ыктымал деген аян келип жатат. Ошон үчүн мандатты гана көздөбөй шайлоого аттанган талапкерлер мамлекеттин эртеңкисин да ойлоп иш кылышы керек. Элди ынтымакка чакырышы керек. Эгер элди ойлобой мансапка гана жулуна беришсе, оорулар күч алып, Кыргызстандын абалы оорлоп, элде бийликте кыйналып калышы мүмкүн. Ошон үчүн булар жети өлчүп бир кесиши керек. Президент да бардык ызы-чуунун алдын алып, учурунда чара көрүшү керек дейт Света Тойгонбаева. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бакай Кашкарбаев үй камагына чыгарылды. Активист Бакай Кашкарбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Мындай чечимди Борбор калаанын Свердлов райондук соту чыгарганы такталды. Белгилей кетсек, милициянын тергөөчүлөрү Бакай Кашкарбаевка козголгон кылмыш ишинин чоо жайын ачыктабайт. Эскерте кетсек, буга чейин активистке карата Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин бийлик өкүлүнө коркутуучу зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши козголгон. 2020-жылдын 15-ноябрында Чолпон Ата шаарында Бакай Кашкарбаев бир нече белгисиз адамдар менен биргеликте Ысык көл облусунун прокурорун коркутушкан. Ал белгилегендей, көзөмөл орган кызматкерлери башын кесип, көзүн оюп, тиштерин кагып салыш керек. Кийинчерээк кылмыш иши Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Октябрь айында Бакай Кашкарбаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Соттук лингвистикалык экспертиза анын көрсөтмөлөрүндө зомбулук көрсөтүү чакырыктары бар экенин көрсөткөн, бирок кандай билдирүүлөр тууралуу сөз болуп жатканы белгисиз. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери Кыргыз өлкөсүнүн $370.000 ашык акчаны мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган Фергана облусунун 2 тургунун кармашты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кармалгандардын бири унаасы менен акчаны алып өтүүгө аракет кылган. Бирок аны коопсуздук бөлүмүнүн өкүлдөрү кармап кетишкен. Кийинчерээк анын шеригин табууга мүмкүн болгон. Учурда аларга карата кылмыш иши козголгон. Өзбекстандын кылмыш жаза кодексине ылайык нактылай акчаны мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылгандар 8 жылга чейин эркинен ажыратылат. Булак Чагылган KG. Эл чындыкты билсин. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча жаңы сүйлөшүү өттү. Кыргызстан менен Тажикстан чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен өкмөттүк комиссиянын топографиялык жумуш топтору жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Бул кезектеги жыйын Дүйшөмбү шаарында өттү. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында болгону кабарланат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
Садыр Жапаров кечээ 31-октябрда Улуу Британия королдугу жана Түндүк Ирландиянын Глазго шаарына иш сапары менен барды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчысынын учагы Глазго шаарындагы эл аралык аэропортко конду жана Садыр Жапаровду канышанын өкүлдөрү жана Улуу Британия өкмөтүнүн жогорку кызмат адамдары тосуп алды. Мамлекет башчысы иш сапарынын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндөгү конвенциянын тараптарынын 26 конференциясына катышып дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Ошондой эле Садыр Жапаровдун чет өлкөлүк кесиптештери эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктардын жетекчилери менен жолугушуулары пландалган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бишкекте эртеңден тарта жол кире кымбаттайт. Ким канча төлөйт? 7 жашка чейинки бөбөктөрдөн жол кире алынбайт. Эгер ата-эне коомдук транспортко 2 баласы менен түшсө, бирөө үчүн бир адамдын акысын төлөйт. Бишкекте эртең 1-ноябрдан тарта коомдук транспорттордо жол кире кымбаттайт. Мындай чечимди сентябрда мэриянын сунушу менен Бишкек шаардык кеңеши кабыл алган. Маршруткаларда баа 15 сом болсо, ал эми автобус, троллейбустардык 11 сомго чейин көтөрүлдү. Пенсионерлер үчүн маршруткаларда мурдагыдай 50% жеңилдик каралган. Тагыраак эртең менен саат 8:00дөн кечки 21:00го чейин маршруткалар пенсионерлерден 8 сом алат. Ал эми троллейбус, автобустары пенсиялык күбөлүгү барлар акысыз жүрө алышат. Эгер андай күбөлүк болбосо, башка жүргүнчүлөр сыяктуу 11 сомдон төлөшөт. Болгону 7 жашка чейинки бөбөктөрдөн жол кире алынбайт. Эске салсак, июндун башында Бишкектин маршрутка айдоочулары жол кире акысын көтөрүүнү талап кылып иш таштаган. Ушундай эле көрүнүш январь айында дагы болгон. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу партиялардан жана бир мандаттан аттангандар, силердин суранычым, өзүңөрдүн үгүт иштериңерди элден упай алам деп экс-президентибиз Курманбек Бакиевди жана бир туугандарын аралаштырып каралаганды токтотуңуздар. Тескерисинче, ар бириңиздер Курманбек Бакиев Кыргызстанга гана эмес, Борбордук Азиядагы эң күчтүү өлкө башчысы болгон. Аскар Акаев келип кетти. Утунбаева менен Жээнбеков экс-президент статусун алышты. Курманбек Бакиев дагы экс-президент катары өлкөбүзгө келиши керек. Хан кууган жана падышанын каралаган жаман адатыбызды тыштасак жакшы болот деп чакырык жасап кетсеңер, тескерисинче көп добуш аласыздар. Азыр бөлүнүп жарылуунун жана бирөөнү каралап упай топтоонун заманы эмес. Ал заман тээ каралоо боюнча устаттардын устаты болгон бирөөнүн заманы менен кеткен. Эгер үгүт иштеринде Бакиевтерди каралап элге жакшы көрүнөм дегендер болсо, жеке өзүм ошолордун атаандаштарына жардам берип, өздөрүн каралаганга жардам берем. Ошондуктан келгиле өз казаныңарды өзүңөр кайнап, элден ала турган добушуңарды татыктуу алыңыздар деп Асейин Саралаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Ош шаарында көп кабаттуу үйдүн балконунан секирип өз өмүрүн кыюуга аракет кылган аял куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 35 жаштагы аял Ош шаарынын Жим көчөсүндөгү 12 кабат үйдүн 9-кабатынан секирүүгө аракет кылган. Окуя болгон жерге келген Өзгөчө кырдаалдар министринин 4 кызматкери аялды куткарып тез жардам кызматына өткөрүп берген. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө аялды милиция кызматкерлери куткарганы айтылат. 12 кабаттуу үйдүн 10-кабатынан балкондон секирүүгө аракет жасаган аялды чакыруу боюнча барган милиция кызматкерлери куткарып калышты. Милиция кызматкерлеринин айрымдары аны алаксытып, башкасы артынан келип кармап калууга үлгүрүштү деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле милициядан аял үй бүлөлүк көйгөйлөрдүн улам өз жанын кыюуга аракет кылышы мүмкүн дешти. Аял жолдошу менен ажырашып, соттун чечими менен кичүү баласы атасында калган. Мындай жол менен баласын өзүнө кайтарып алгысы келген деген версия текшерилүүдө. Жубайлардын ортосунда 6 бала бар. 27-октябрда Бишкек шаарында курулуп бүт эле үйдүн 8-кабатынан секирген 22 жаштагы жигит ооруканага жетпей каза болгон. Милиция жана Өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери жаш жигит менен бир нече саат бою сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок бул эч кандай жыйынтык берген эмес. Ал эми маркумдун жакындары Өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери жана милиция баланы сактап калууга тийиштүү чара көргөн эмес деп айыпташууда. Кийинчерээк ОКМКнын басма сөз кызматы баланын өлүмү боюнча ичкиликтеп башталганын кабарлаган. Булак Клоп KG. Эл чындыкты билсин.